Бардыгыңыздарга салам. Азыр мен сиздерге өзүңүздөрдөгү бонустарды кантип складка же болбосо башка контракт номерге жөнөтсө болот экенин көрсөтүп берем. Ошол аркылуу сиздер өзүңүздөрдүн бонусуңуздардагы акчаны обналичка кыла аласыздар. Google'га киребиз. Google'га кирип «Ход Сибирское здоровье» деп жазасыздар. Бул жактан «Вход для зарегистрированных пользователей» деп чыгат. Ошону басасыздар. Бул жерге ушундай сиздерге вход ачылат. Бул жака сиздер өзүңүздөрдүн регистрационный номериңиздерди жазасыздар, анан паролуңуздарды жазасыздар. Так. Так, бул жака киребиз. Сиздерге ушундай информационный отчет ачылат. Анан бул жактан бушты карасаңыздар, телефондон деле ушундай 3 флажок чыгат. Ушул флажокту басасыздар. Бул жактан карасаңыздар, так. Бул жерде финансы деген бөлүм бар. Финансыны тандайсыздар дагы. Мынакей, мои бизнес результаты сразу айтып кетейин. Мои бизнес результаты деген жерге сиздер өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коюп, ар бир айда канча сом доходко чыктыңыз, ошолорду чыгара аласыз. Начисление за период. Сиздин ошол период май, июнь, июль, август кайсыл айда канча сом сизге түштү, ошону көрө аласыз. Мои счета дегенде сиздин бонусуңузда канча акча бар, ошону көрө аласыз. Детализация бонусного счета. Сиздин акчаларыңыз кайсыл жакка кетти, кайсыдан кимден канча сом түштү, ошолорду көрсөңүз болот. Анан могул жерде отправить на другой бонусный счет деген бар. Ушул жерде базасыздар. Бул жерде базып, так, могул жерден получатель ID деп турат. Мисалы үчүн бизде скаттын бардыгы P41, 150, 151, 200 шип ар кандай ар бир скаттын өзүнүн номери бар да. Ошол эгерде скатка которсоңуз ошону жазасыз. Болбосо, мисалы үчүн башка бир регистрацион номерге котор десе, анда ушул жерге ошол регистрацион номерди жазасыз. Мисалы үчүн могу регистрацион номерди тандадым. Бул не найдено деп турат. Негизи эле мынакей могул жерде мисалы үчүн до отправки деп турат и после отправки деп да чыгып калат. Перевод деген жерге ошо сиз жөнөтө турган акчаны жазып, анан могул ылдый жакта могул жерде отправить деген жашыл күйүп калат. Ошону жазып туруп жөнөтүп коесуздар. Ошо менен бонусуңуздар которуп калат дагы, обналичка кылып алсаңыздар болот.